Dünya жүзүндө бардык өлкөлөр, бул СНГ өлкөлөрү, ОДБК, ШОС, бардык дүйнө жүзүндө өлкөлөрдүн бардыгы тең легитимдүү бир гана президенти Сооронбай Шариповичти таанып атат. Бизде бир 10 000 адам аны көргүсү келбей, уккусу келбей атат. Бул жерде каякта калат биздин маданияттуулугубуз, мыйзамыбыз кайда калып атат? Ошон үчүн мен баарын айтып атам. Бардыгыңыздар конституцияга, укуктук талаага келелик деп ошон үчүн чакырып атам мен. Наразычылыктын жаралганы биринчиден шайлоо болуп атат. Шайлоодо ошол 3 партияга элдер наразычылык ошол туудуруп, наразычылыкты билгизип, ушу митинг болуп, митингден кийин аны уланып ушуга жеттик. Эгерде чынын айтканда Кыргыз Республикасынын шайлоосунда мына мен канча жолу шайлоосуна катыштым, бардык шайлоосуна. Ким кепилдик бере алат? Ушул 3 партиядан башкасы баары таза барды депчи. Мен бардыгына тең эле толук кандуу ишене албайм. Далилим жок болсо дагы мен өзүм пикирим бар. Ошондуктан бул жерде ушу менде шек саноо бар. 17-жылы 10 октябрдагы президенттик Кыргыз Республикасынын президенттик шайлоого талапкер Сооронбай Шарипович талапкер болуп чыкканда 54% добушту элдин ишенимин алган. Бул бюллетень деген сөз, бул ишеним. Экинчи орунда Бабанов Өмүрөк Токтогулович, андан 20% алдыга өткөн. Үчүнчү орунда Мадымаров, да. Ал кишиден 48% алда алган. Ошондуктан азыр бул жерде биз ушул 54% Кыргыз Республикасынын миллиондон ашык кишинин укугу азыр пикири каралбай атат. 10-15 миң эле киши чыгып алып туруп, өзүнүн кызыкчылыктарын ушул коюп, Бишкек шаарыбызда, биздин сүйүктүү борборубузда ызычуу болуп атат. Ошондуктан мен бул ызычууга тикеден тике каршымын деп азыр дагы айтып кеттим. Себеп дегенде мен борборумду, Кыргызстанды сүйөм. Мен борборум дүйнө жүзүнө ушундай нерселерден алыс болсун деп ойлойм. Ошон үчүн бул жерде чыгып аткан кишилердин баарына мен ушул ынтымакка, ушу мыйзамды сыйлаганга, бизде конституциялык баш мыйзамыбыз бар. Ушулардын баарын сыйлаганга мен чакырып кетем. Негизи кайсы иштерине баа бердиңиз? Мен биринчиден президентибиз Сооронбай Шариповичтин толеранттуулугу, жөнөкөйлүгү, ушу адамга жакындыгы, анан жүрөгүндө ыйманы бар. Таза иштеди. Мен бул кишинен бир одоно чоң катачылыгын көрбөдүм. Ошондуктан мен президент Сооронбай Шариповичтин дагы мөөнөтүнө толук кандуу иштеп берсин деп мен ишеним артамын. Президент жөнүндө айтайын десем, ар бир деле адам айттым го, баягы катачылыгы бар экен. Президент да ойлоп көрүп, мына азыркы жаңы келген бийлик менен биригишип, өзүнүн кетирген катачылыгын же болбосо кандайдыр бир туура эмес жерин оңдоп, жакшынакай кылып биргелешип эле ошо убакытты өткөнгө чейин деле иштешип, жаман жерин жок кылып, жакшы жерин оңдоп, биргелешип иштесе болбойбу? Обязательно эле бизде бир нерсе болгондо бирөөнү качырып, же болбосо бирөөнү чалап өлтүрүп, же болбосо бирөөнү ушундай каргалап салышыбыз керекпи? Кандай адамдар болсо дагы ушу кыргыз элинин кулундары го. Ошондуктан менин оюм, бул менин жеке оюм. Азыр биз президентти айдап кетирип, бул болду, акмак болду, баары жокту жаман кылды деп эле койгонубуз менен биз бир күндө же 2 күндө оңолуп кете албайбыз. Ал адам өзүнүн кетирген катачылыгын, өзүнүн кылган туура эмес иштерин өзү сезип, кийинки муунга калтырбас үчүн азыркы жаңы келген өкмөт башчылары менен бирге иштешип, оңдоп, кыргыз элине жакшынакай даңгыр жолду түзүп берип, андан кийин мындай абийир менен кетип калган жакшы болот деп ойлойм.